Рахмат. Кезекте сөз Айда Садбековна сизге берилет. Рахмат. Венера Халбековна. Аламкадыр Савединович, азыр жанакы мен сурап атпайм, ошо биздин өлкөбүздө онкология менен ооруган жаш балдардын саны канча деп атканын себеби ошо сунушум бар болуп атат да. Сиз айтып кетсеңиз, статистика боюнча канча бала бар болуп атат? Онкология боюнча ар кандай эме бар. Мына мисал алсак, лейкоз боюнча 250, эмчи менен лейкоз. Жалпы алсакчы, эми кандай диагноздор менен бөлбөй эле. Вот онкобольные дети. Онкобольные азыр ошо сессия эмес, заседание бүткөнчө мен билип берем, мен тапшырма бердим. Полностью, чтобы мага айтып беришкен. Аламкадыр Савединович, сурап атканын себеби ошо сунуш катары берейин деп атам да. Анан ошол бизге каражат кандай болуп калат, аны караштырыш керек экен да. Өзү негизи ушу биздин жаш балдарга эми түшүнөм, жалпы ушу бекер дарылайлык десек, бул каражатты чоң акча келип туруп калат да. Анан ал жагынан дагы биз өкмөттөн акча бөлүп бере албагандан кийин андай маселени көтөрүштүн деле кажети жокпу дейм да. Бирок менде сунуш болуп атат да, ошол элементарный мындай бир кандайдыр бир квота деп айтсабызбы, ошол анализдер тапшырганга кандайдыр бир жеңилдиктерди берсек болобу? Ушунун үстүндө ойлонуп көрдүңүздөр беле? Ошо балдарга карата кандай жеңилдиктерди бере алабыз? Азыр мен оюма ошо анализдер эле келип атат да. Мынакей өзүңүздөр баяндамаңызда да айтып кетпедиңизби сиз? Канча деген миллиондорго лабораторияга сиздер реактивдерди алып келип атабыз деп атасыздар. Бирок ошол эле учурда ошо биздин мамлекеттик ооруканаларда анализди, ошо общий анализ крови, общий анализ мочи дегенде мындай жеңилдик анализдерди тапшырат экенбиз да. Кандайдыр бир, скажем так, серьезный анализ алыш үчүн биздин жарандар ошо Аква лабораториясы болобу, же болбосо ошо Банецкий болобу, негизи эле частныйларга барганга муктаж болуп атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир анализ тапшырыш үчүн 7 миң сомдон 15 миң, 20 миң сомго чейин чыгып кетип атат деп ата энелер дагы нааразы болуп атат да. Анан ошондон улам менде ушундай сунуш болуп атат. Балким кандайдыр бир ошо карап көрөбүз ошо жеңилдиктерди. Ушунун үстүндө ойлонуп көрдүңүздөр беле? Ойлоруңуздар барбы, мындай сунуштарыңыздар барбы? Дагы кандай жеңилдиктерди бере алабыз биз? Азыр мынакей мага бердин, жана мен биринчи айтып кетпедимби, 2,5 миң бизде азыркы кезде балдар онкология менен ооруп атат. Ошол эле цифра дагы азыркы кезде азайып көтөрүлүп турат экен. Экинчиден, сиз айткан туура болуп атат. Биз мынакей 2 ай 3 айдын ичинде Банецкий, Экипресс деген лабораториялар менен сүйлөшүп, договор түзүп, 50%ке биз арзандаттык. 50%ке азыркы кезде арзандатылды. А стационарда болсо балдардын анализдердин баардыгы бекер. Аламкадыр Савединович, айтып атасыз, ал маалыматты баардыгы эле жакшы жарыя бердиңиздер да, ошо 50%га чейин түшүрдүк басын депчи. Бирок ошол биздин ооруп аткан балдарга бул деген ошо 50% болгондо деле бул чоң акча болуп кетип атат да. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, мынакей химиотерапия алгандан кийин ар бир 7 күн сайын, ар бир 15 күн сайын булар улам барып анализ тапшырыш керек экен да. Положительный болот, отрицательный болот деп. Ошондон улам мен айтып атам, ошо бир айда ошого эле бир эле анализди 3 жолу бергенге туура келип калып атат деп атышат да. Ошондон улам ушундай сунуш түшөт. Балким кандайдыр бир 50%га чейин түшүргөнсө жакшы болот албетте. Бирок ошо жалпы жарандарга эмес, именно ошо биздин жаш муундагы ооруп аткан балдарга ушундай бир караштырып иштеп чыкпайлыкпы, кандай дейсиз? Туура сизди чакырып, кайрадагы ушул чоң лабораториянын жетекчилери менен чогуу өткөрүп, аларга дагы ошо балдар үчүн кандай кылып арзандатылган анализдерди кыла алат деп предложить этип, сунуштарын угуп көрөлү. Бирок келечекте мен ойлоп атам, мамлекеттик лабораторияларды өзүбүз ачып, ал жерде балдардын баардыгын бесплатно кылышыбыз керек. Аламкадыр Савединович, бирок ошо айтып атпайсызбы, келечекте ошо ачышыбыз керек деп. Эми лабораторияларыбыз бар да, болгону ошо керектүү анализ чыгарыш үчүн реактивдерди алып келиш керек экен, кайсы бир аппарат, приборлорду алып келиш керек экен. Ошол каражат канча акча кетет экенин бир карап көрдүңүздөр беле, эсептеп? Абдан чоң акча кетет экен. Мынакей азыр Банецкийден алып келип коюп атышат. Эң эле арзаны 1 миллиард долларга чейин полностью обеспечение керек экен да. Андай акча бизде азыркы кезде жок.
түшүнүктүү, бирок бизде жок болот дагы бизде мүмкүнчүлүк бар, как министерство,